Assalamu алейкум, урматтуу бак сүйүүчүлөр. Бүгүн 22 март 2026 жыл. Бишкек шаарынан 30 км алыста Кара Балта шаарынын жанындагы Полтовка деген айылдабыз. Бүгүн бул жерде полукарлик MM106 кыйы астына уланган гала сортундагы алмаларды бутоону көрсөтүп бермекчибиз. Бул бак Нуранов фондуна тиешелүү бир бак. Кожомолду 4 жыл мурда отургузулган көчөттөр. Дарактар былтыр дагы түшүмүн алды. Мен аны видеонун жүрүшүндө кошуп кетемин. Бул жерде болсо кээ бир дарактар үстү жагы ооругандыктан анын үстүн кесип жашартканбыз. Мисалы, мына жерден кескен экенбиз. Бул жагынан жаңы бутак чыккан. Жаңы бутак, көрүп атканыңыздардай, уже өсүп, тез арада жаңы бутактарды пайда кылган да. Эми акырын баштай турган болсок, биринчи лидерибизди тандап алабыз. Лидер формасында bir forma бергендиктен ортодогу жоон түз болгонду лидер тандадым. Анан бул аябай бийикте тургандыктан буну алам. Биринчи сөзсүз алыныш керек болгон бутактарды алып тазалап алабыз. Бул жерден кесилген экен, кесилгенден ылдыйынан чыккан бутак дайыма тар градуста болот. Аларды алабыз 1-2 дана. Бул дагы тар градус кетти. Эми бул жагы кенен градуста бутактар калды. Эми бул экөө параллель. Жакын, бул жерге аябай жакын болгондуктан муну алабыз. Себеби дегенде жерде чөптөр өсүп, бул мешайт этет көп иштерге. Бул менен бул жакын болгондуктан буну да калдык. Бул калып атат. Бул 4-тү же 5-ти калтырсак болот. 4-тү калтырыш үчүн бул 1-2. Муну алат экенбиз. 3. Муну алсам 5 дана калат. Буну калтырып, бул экөөнү алсам 4 дана калат. Мен 5 дана калтырууну туура көрдүм. 5 жылдызга окшоп. Учтарын 20-30 сантиметрин кесебиз. Максат шакташ керек. Эгер ылдыйрактан кессем, көп шак чыгарат. Мен аны каалабайм. Азыраак шактасын, бирок бул жагы мөмө бүчүрүнө да айлансын. Монда болуп, 2-жылдан баштап пайда болот. Өйдөсүнөн бир татып көрсөтөлү. Үстүнөн тегеретип караганда 5 жылдыз формасы келип чыгып атат да. Мону бир аз кыскартып коюшум керек экен. Жалпысынан аралыктары бирдей таралды. Бул экөөнүкү жакыныраак, бул экөөнүкү бир аз алыс, бирок жалпысынан жакшынакай. Эми бул 1-градустун, 1-ярустун үйдүн 1-этажы эң үстүнкү бутагынан 20, 40, 60, 80, даже 1 метрдей. Негизи 70-80, бирок бул жердегилер тике кетет градусу, ал эми бул жактан кенен градуста бутактар пайда болот. Үйдүн 2-кабаты, 2-ярус пайда болот. Дагы бийиктен 3-ярус, максималды 4-ярус болот. Дарактын бою 4 метрге чейин узайт. Бул дарактан 25 килограммдан 65 килограммга чейин түшүп алыш керекпиз. Орточо 30 килограмм тегерегинде ала турган болсок, 40 тоннадай гектардан түшүм чыгат. Сапаттуу, калибровкасы жакшы, мөмө алышыбыз керек да жыл сайынчы. Гала сорту өзү менен өзү чаңдашкан бир сорт. Анан периодичность плодоношения деген 1 жыл мөмө берип, 1 жыл мөмө бербей турган өзгөчөлүгү жок. Башкача айтканда жыл сайын мөмө берет. Үчүнчү жакшы жери канттуулугу жогору ширин алма. Кызыл алмаларга караганда бул даамы дагы ширин болот. 4-чү жакшы жагы эрте бышкандыктан, августтун 10-15-леринде бышкандыктан кымбат бага сатууга мүмкүнчүлүк бар. Себеби ал убакта Кыргызстанда массовый алма бышелек болот. Ноокаттын, Таластын жана Ысык көлдүн алмалары бышелек болгондуктан, Кыргызстанда той аш көп болгондуктан ал мезгилде килограммы 40 сомдон майдалары, чоңдору 110 сомго чейин сатылып атат. Бул бак деле былтыры 80ден 70ден могул кошуна бакта сатылды. Ош жакта деле ушул гала сорттору 70, 80, 90, 110 сомго чейин сатылгандар бар. Биздин тааныштарыбыз. Эми бир чоң бакты дагы бир көрсөтүп берели. Бул кичинекей дарак болду. 1-ярусын пайда кылды. Бул жерлерде могул проводниктердин мааниси аябай гана маанилүү. Жоондугу, бунуку жоонураак, булардыкы ичкерээк болгондо, бул кубатты көбүрөөк сороп дагы ылдыйдан келаткан суу жана азыкты. Бул көбүрөөк шактай берет. Көп шактаганда бул салмагы көп болуп, даракты ошол жакка карап ийгенге алып келет да. Ошол үчүн булардын калыңдыктары бирдей болгонго аракет кылыш керек. Бул жоон, бул ичке болгон жакшы эмес. Булар анча өсө албай, бунусу көп өсүп кетет да. Бул абдан маанилүү нерсе. Ортодогу бул кыска мөмө бүчүрлөрү баары мөмө бере турган жакшы бутактар. Жыл сайын бизге мөмө бере берет. Кийинки бул жактан азыр мисалы бул жерден карасак, кенен градуста бутактар
Мисалы буну лидер кылып калтыра турган болсок, ушундай бутак көрсөтөлү. Буну алып салабыз. Алдык. Эми буну градусын ийиш керек. Бул бактын ээси бул жакта градусту ийген кошумча жумуш кылып атат да. Бул жакта бутактын саны көбүрөөк. Бирөөсүн алып салабыз. Суюлушубуз керек. Бир гана могул мен тарапта бир бутак жетишпей жатат. Бул дагы аябай тике градус болгон үчүн бир гана жолубуз бар. Буга 5 байлап ийишибиз керек. Ошондо 1, 2, 3, 4 дана кенен градустагы ар тарапка кеткен бутактар пайда болот. Биз муну ийебиз деп элестетебиз дагы, буну дагы калтырабыз. Же 3 бурчтук кессек, анда баланс жоголот. Бул ичке болуп калат. Булар жоон, булар чоңоюп, бул кичинекей болуп калып кетет да. Эми өйдө жагын каралы. Бул жерде кесилген жерден тар градуста бутак пайда болду, тике. Буну алып салабыз. Экинчисин дагы алабыз, экөө тең градустар. 4 1, 2, 3, 4. 4 тең градусту кенен жакшынакай бутактар, булар дагы учларын кесип коебуз. Экинчи ярус бул биздин. Үчүнчү ярус могул жерлерден пайда болот. Бул дагы өсүш керек. Анан кээде өзүнөн өзү шак берет, кээде кесебиз. Кескенден бир карыштан ылдый жактан жакшы бутактар чыгат да. Бул даракта эле могул жерден лидерин бурган экенбиз. Могул жагын тартып коелу эле. Лидер бул жакка өскөн. Лидер кыйшып, шамалдын багыты болуп, өйдө жактан тоодон шамал болуп, даракты жыгыткан. Биз бул жакка кеткенде лидер кылып өзгөрткөнбүз. Лидер мондай жыланга окшоп өзгөрүп атат. Бул жерде карасаңыздар, келип кайра бул тоо тарап, кайрадан ылдыйды көздөй өсүп барат. Шамалдын багытына карап көбүнчө дарактар жыгылып калат. Ал дагы маани эмес. Бул чартактаган даракты бутак көрсөтөлү. Бул жерде булар подвой. Орусча, кыргызча айтканда кыйып асты. Кантип билип атабыз? Могул тикенектеринен. Тар градуста муундар болот, анан түз-түз өскөн тикендүү бир муундар кыйы. Ушуларга кыйыштырылган алмалар полукарлик боло берет. Карлигине кыйыштырса, карлик боло берет. 80% карлик полукарликти четкен ушул тамыр болуп саналат. Булардын көбү Англияда, Европа өлкөлөрүндө иштелип чыккан East Mailing жана Merton Mailing деген институттар бар. Мындан 1960 жылдары чыгарылган подвойлор Кыргызстанга 2013 жылдардан кийин келди. Карлик, полукарлик, алма көчөттөр. Буларды алып салбасак, булар азыктын баардыгын сорт менен талашып, өйдө жакты жакшы азыктанбай калышына себеп болот. Буну түгүнөн алдык, дагы чыгып алса, чыгат булар кесилген жерден. Аны дагы тазалашыбыз керек жайында. Май айларында бир карыш өскөндө тазалап коюшубуз керек. Болбосо азыкты сора берет. Эми бул жерде мен буну жабышайын деп койгон үчүн буну бул жака бурдум. Дарактын бутагын каалаган жака бурсак болот. Бул жерде ичине кетип атканды алып атабыз. Калгандары кала берсин. Моунун багытын ар жака буруп койдук. Күндүрү, мунуру мондай келип туруп, жалбырагы жок азыр. Жалбырак болгондо элестете бериңиз. Ичине жарык жетпей калат да. Так, жиш болгон жерлерин алабыз. Жиш болгон 2 градус буну дагы ала берейин. Бир аз кээде жесткий болбосок, аяй берсеңер дарагыңарды, кайра дарак ооруйт. Мисалы, мына кара көк окшогондор кара рак илдети деп коет. Бул дарак иммунитет күчтүү болгондугу үчүн бул айыгып баратат. Болбосо даракты кууратканга чейин алып барат. Могу кара көк окшогон нымдуулук көп сакталган түндүк тарабында, бутактын түндүк тараптарында көп болуп атат да. Бул биринчи ярус, бул экинчи ярус. Өйдө жактагы 3-этаж, 3-ярус ярус. Форма скелет түзүлгөн. Жиш болгон бутактарды эле суюлтабыз. Биринчи ылдыйдан баштайбыз бутаганда. Чартактагандарды дагы бирден түшүрөлү. Ичине кеткендерди алабыз. Кээде моундай кылып кессе да болот. Мындай кессек сыртка ачылат. Бирок могул бөлүктөн мөмө алынат быйыл. Буларды дагы колдонушубуз керек. Бул былтыр мөмө алынган жерлер. Мөмө алып, могул жерде сумочка пайда болгон, азык сат чогулган. Анан быйыл бул жагынан гүл ачат моуларданчы. Булар кээде ашыкча узун болсо кыскартып коебуз. Бул жерлерден дагы мөмө бүчүрүм пайда кылат. 100% эмес, 50-60%. Могу астындагы бир 30 сантиметрге чейинки бөлүгүн тазалап эле коебуз. Булар жерге аябай жакын болгондо адамдарга мешать этет. Тракторлор буларга тийип сындырат. Ошол үчүн аябай ылдый болгондорун көбүнчө каалабайбыз. Жада калса буну түбүнөн эле алсак болот экен. Моуну алып атам, тике кетип атат. Күндүн жарыгын тосуучу туура эмес бутак.
Onu сыртқа кесіп алдым. Бұл жерде дағы молдерден сыртқа ашқанды тура көрдім. Себебі де жақай ойлы тиіп қалған да. Бұл кесілген жерден дағы ұқтап отқан бүчілер ойғанып, ондай бұтақ шығады. Аларды апрелдің етегі майдың башында перчатканы киіп, ондай тазалап қойса, болды шықпайды оларданшы. Чоң кесілген жерге садовой бар сүйкөш керек. Болса масляный краска сүйкөгөнү сунуштайбыз. Өнімділік жоғалбаш керек, орыз деген кеч кирбеш керек та, мақсат. Мол тіке кетіп отат, қараңыздар, лидерге конкурент болғысы келіп отат. Бүгінен шығарып саламыз. Бұны дағы бірге түшірдік. Бұлар самолеттің қанаттарындай, же құштың қанаттарындай оңға солға кеткен бұтақтар ең жақсы болады. Жарықты тоспайды бізге. Мұны да тіке кеткенін алып қойдық, бұл жерден мөмесін ала береміз. Аябай ичке болғандарды қысқартып қойыңыз жағы. Бұтақтар пайда болсын. Бұл ішіне кетіп отқандарды тазалайыз, қорықпай. Негізі мол өткөрүүчү проводниктен 30 сантиметрге чейин мөмө болушу деле шарт эмес да. Бұл скелет бұтақ. Дарақта 15-20 жылға чейин турат. Бұл скелет бұтақ кесилбейт. Кейде стап кесүү менен жаңылайт. Көбүнчө карлик бактарда, полу карликте основной булар кесилбейт. Өйдө эле паратабыз, өйдөнкү яруска. Бул экинчи ярус, бул экөө аябай жакын болуп калган карасаңыздар. Демек буну чыгарышыбыз керек. Ни туда, ни сюда дейт го орустар. Мындай айтканда, же ылдыйкка кошула албайт, же өйдөнкү кошула албай. Бир аз ортодо калып кеткен да. Ошол экөө бир аз жакын болуп, буну мүмкүн болсо бир аз ийип койсо жакшы болот. Анан ошол бойдон катып калат. Биракчы 3 ай, 4 ай туруш керек. Август-сентябрга чейин. Эми акыркы ярысыбыз калды. Бул жерде могул тике кетип аткандарды алып койсок. Анан бутактын бул жагына кетип атканды алсак, бул жакка багыттайбыз. Даже лидерин алып коелу. Анан калгандары тура берет. Этик лидерибиздин учун кесип алсак, кесип койсубуз керек. Тобу шакташ үчүн. Ошол жерден акыркы ярыс. 1, 2, 3, анан ошол тегеректен 4-нчи ярыс пайда болот. Могу жерлерден ошол менен дарактын бою токтош керек. Даракты токтотууда моундай жерден кесесиздер. Денең градуста бутак бүткөн жерден кессеңиздер, бул жагы бүт мөмө бере турган бүчүр болгон үчүн азык барып туруп, дальше өйдө кетпейт. Ушуларга чогулат. Же болбосо моундай кичинекей мөмө бере турган бүчүрлөрдөн токтотобуз. Мисалы мен могу жерде именно ошондой жерден кестим. Бул жерде дагы почти ошондой жерден ачып атам сыртка. Чтобы көп өспөсүн мындан ары депчи. Себеби кошуна дарактарга уже бири-бирине тие баштады булар. Максатыбыз ушуларды бири-бирине тийиш керек. Бул азыр 4 жылдык дарак, дагы 1-2 жыл өскөндөн кийин толук түшүм деп санайбыз. 5-6 жылдан натыйжада гектарынан жогоруда айткандай 40 тоннадан 150 тоннага чейин алынат дүйнөдө. Полукарлик Кыргызстан шартынан 40-50 тоннага жакшы эле болот. Ал үчүн бул бир дарак 30-40 килограмм арасы мөмө бериш керек да. Ал үчүн бул ар бир бутагы 2-2,5 килограмм мөмө бериш керек. Ушундай бутактан бизге 15-тен 22 дана бутак болуш керек. Могу жерде мисалы 5 дана, 10, 13, антиягынан дагы бир 3-4 болсо 2-3 жалпысынан ошол мөмө болот. Анан сапаты жакшы болуш керек. Сапаты, мөмөлөр чоң, жакшы кызарган. Жакшы кызарыш үчүн күндүн жарыгы тийиш керек. Ичинде көлөкөдөгүлөр жакшы кызарбайт. Бул дагы маанилүү фактор. Сапаттуу мөмө өндүрүш үчүнчү. Ошол чоң рахмат. Айта тургандарым ушулар.